Президент Сооронбай Жээнбековдун республиканын аймактары боюнча жумушчу сапарлары уланууда. Бул жолу өлкө башчысы Талас областында болду. Иш сапар Талас районундагы Манас Ордо улуттук комплексине баруу менен башталды. Манас күмбөзүнүн жанында Куран окулду. Андан соң мамлекет башчысы Талас районундагы Ташарык айылынын балдар бакчасынын курулушу менен таанышты. 140 орунду балдар бакчасынын курулушу быйыл 2018-жылы аяктайт. Мындан башка президент Тарас-Талас Суу-Самыр автожолун реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышып өттү. Азия өнөктөрү банкы донор болуп эсептелген Талас областын бүт камтыган автожолду реконструкциялоонун 3-фазасы 2018-жылы аяктайт. Бул долбоордун кийинки 4-фазасы эмки жылы башталат. Анын алкагында Казакстандын Тарас шаарына чейинки жол калыбына келтирилет. Жумушчу сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун айылы Шекерге барып, андагы Чыңгыз Ордо маданий тарыхый мемориалдык музей комплексин куруунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы музей комплекси курула турган жерди карап чыгып, парк жана музей объектилерин өз ичине камтыган болочок маданий борбордун эскизи менен таанышты. Айыл тургундары Сооронбай Жээнбековдон бул долбоорду ишке ашырууну өз көзөмөлүнө алып, аны аягына чыгарууну суранышты. Бул комплекс руханий жайга айланып, бүт дүйнөдөн улуу жазуучунун талантын урматтаган адамдар келет, деди президент. Кыргызды тааныткан Манас менен Чыңгызда айрыкча Чыңгыз Төрөкуловдун орду мунун жасаган иши, элге кылган кызматы бул эми ат көтөргүч, төө көтөргүч деп коет, баа жеткич деп коет ал кишинин эмгеги. Ал киши эми дүйнөдөгү масштабтагы Шекспир менен Толстой менен бир катарда турган, деңгээлде турган мына биздин улуу агабыз. Мамлекет башчысы Бакай-Ата районундагы 40 гектар жерге 90 000 түп алма көчөттөрү отургузулган Азыра жемиштери жоопкерчилиги чектелген коомго да барды. Бул бактын ээси ишкер Миргазы Оморов көчөттөрдү тигүүнүн жана алмаларды өстүрүүнүн өзгөчөлүктөрү, бизнести мындан ары өнүктүрүү боюнча пландары тууралуу айтып берди. Компаниянын 300 000 алма көчөттөрүн өстүргөн питомниги, кыртыштын жана суунун анализдерин чыгарып, ошого жараша жер семирткичтерди пайдалана турган өзүнчө көчмө лабораториясы да бар. Президент мындай экологиялык таза продукция менен ИАЭП аркылуу чоң рынокко чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, деди. Өлкөнү жана регионду өнүктүрүүгө салым кошуп, жумушчу орундарын түзүп жаткандыгы үчүн Сооронбай Жээнбеков ишкерге жана анын жамаатына ыраазычылык билдирди. 14 айылдын эли үчүн жагымдуу кабар. Кара Буура районунун Аманбаев атындагы айыл аймагында 2 кабаттуу заманбап оорукана эшигин ачты. Талас областына жумушчу сапарынын алкагында президент анын ачылышына катышты. Медициналык объекттин курулуш иштери толугу менен бүткөрүлүп, технологиялык жабдыктары орнотулуп, пайдаланууга берилди. Мамлекет башчысы биздин милдет элет жеринде адамдын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү. Негизги талаптардын бири элибиздин ден соолугун сактоо жана чыңдоо, деди. Өткөн жылы Талас областы боюнча 20дан ашык медицина мекемелери курулуп оңдолгон. Бул больница эми кызмат кылсын, ооруңуздар, больницага келбеңиздер. Бул больница ушу профилактика кылып эле кеңеш алганга эле келип тургула. Кеңеш алган консультацияга. Анан алдын ала келип жүргөн больница болсун. Ден соолугуңар жакшы болсун. Анан медиктер да ушундай больница түшкөндөн кийин элге журтка жакшы кызмат кылат деп биз терең ишенебиз. Кудай кааласа эми билебиз, медиктердин айлыгы дагы 11 жылдан бери көтөрүлөт. Биздин мамлекет медицина кызматкеринин айлыгы. Аны дагы мына премьер-министр менен сүйлөшүп атабыз, буйруса азыр эсебин чыгарып атабыз. Жакын арада аны дагы жолугуп биринчи медиктердин айлыгын көтөрөлү деген оюбуз бар. Талас шаарынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда мамлекет башчысы Кыргыздын тамыры айылда, айыл өнөксө өлкө өнүгөт деп белгилеп, аймактарды өнүктүрүү жылында бир гана мамлекет эмес, бардык элеттеги жамааттар кол кабыш кылуу керектигин айтты. Бишкекти биз саясий административдик борбор десек, Ошту биз көп цивилизациялардын доор өткөн байыркы тарыхый шаар десек, биз Таласты биздин руханий борборубуз
ордо калабыз деп айтсак мына жарашат. Ичинде ушере келип, Манас таасындыга келип, ошол жерден биз дух алып, өзүбүздү тазалап, мына кетип турабыз. Элибиздин руханий булагы дагы, тамыры дагы, басаты дагы мен айтат элем, ушул улуу талас жеринен башталат деп. Ал улуу ата мекендик согуштун тарыхында таң каларлык каармандыкты көрсөткөн Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги легендага айланганын, андан кем калбаган эр жүрөк таластык азаматтар 2010 жылы кандуу бийликке каршы тайманбай баш көтөрүп, апрель элдик революциясынын башаты талас жергеси болгонун белгиледи. Мындан башка кадр саясатына да токтолду. Мен ушу кадр маселелерге токтолуп кетким келип атат. Бүгүн бул кадрларды ротация мәселесін. Мына түндікке келсең, түстен кадр көбейіп кетті дейді. Түштікке барсаң, түндіктен көбейіп кетті дейді. Райондарға барсаң, начальник милиция ошо райондан отырады. Прокурор ошо райондан тұрғын отырады, өкө. Эми ошоны ойлоп көргөндө кантип күрөшөт. Кантип күрөшөт. ККМ ошо райондан отырады. Бар. И милициянын 80% ошо райондун балдары. Болсун. А бирок өнүгүүгө бунун терс таасир тиет да. Ротациядагы биз башташ керек. Биринчи укук коргоо органдарынан, прокуратура, милиция, ГКМБ, финполиция, ушулардын армия, ушунун баары тең ротация болуш керек. Өзүнүн айылында иштеген менен башка жерге барып, өзүнүн иштеген бул башка болот. Сак болот, даярданат, иштейт. Андан эртеңге тууганым келип куткарып коет дебейт. Ал жерге бар, экинчи жагы бар. Тууган дос табат. Мына Султан Ибраимов. Ошто иштеди, мен 6 жылда губернатор иштедим ошто, 6 жылга жакын. Чоң Алайга, Алайкууга, Карак Алай кайерге барбы? Нока түзгөнгө. Султан Ибраимов дегенде чайын кое коюп. Чайын кое сөз айтчат аксакалдар бар тең. Мен куракта менен жоктулар. Үчүн дегенде чүйдүн кулуна Ошко барып иштеп, ошол тууган дос таап, таза жакшы иштеп берген. Мамлекет башчысы ошондой эле аймактардагы ирригация системаларынын жакшырышына жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча маселелерге көңүл бурду. Кайра иштетүүчү ишканалар көбөйсө, жаңы жумушчу орундар түзүлсө, сырткы жана ички миграция кескин азая турганын кошумчалады. Региондорду өнүктүрүүдө социалдык экономикалык маселелерди гана чечпестен, каналдар менен көпүрөлөрдү куруп гана тим болбостон, руханий жактан дагы өсүү керектигин билдирди. Калктын аяр катмарларына көңүл буруп, кайдыгер болбоого чакырды. Эл кыла турганда нерсе бар да. Мына эки нерсеге токтолуп кетейин. Качан кыргыздын кары аксакалдары карыялар үйүндө болчу эле. Качан кыргыздын балдары жетим үйдө болчу эле. Качан жетим үйдө болчу эле. Эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Таластыктар менен баарлашуу учурунда мамлекет башчысы бийлик системасындагы коррупцияга каршы күрөш улантылып, күчөй турганын айтты. Мыйзам алдында баардыгы бирдей жооп берет. Бул маселени жылдырыш кыйын болуп, каршылык күчтүү экенине карабастан башталган ишти аягына чыгарабыз деп президент ишендирди. Буга жарандык коомдун, элдин колдоосу керек экенин белгиледи. Өлкө башчысы атайын эсеп ачылып, коррупция менен күрөштүн натыйжасында өндүрүлгөн акча которула баштаганын айтты. Элди башкарам, өлкө башчысы болом деген адам эң биринчи кезекте өзү таза болуш керек. Мен эч убакта жеке кызыкчылыгымды мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбойм, деди Сооронбай Жээнбеков.